Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Сиздерди интернет блогтарынан алынган эң кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырам. Биздин каналдан алыстабаңыз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев Райымбек Матраимов менен Камчы Гүлбаевдин кармалганын театралдашкан шоу деп сындады. Биздин оперативдик информация боюнча бүгүн же эртең аны шаардык сот чыгарат. А бирок аны кылмышкерде бүткүл дүйнөгө жарыяп камашты. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаровдун 27 октябрдагы жарлыгы менен вице-премьер-министр Аида Исмаилова кызматынан бошотулду. Садыр Жапаровдун ушундай эле буйругу менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров да ээлеген кызматынан алынды. Президенттин аппараттын маалыматына караганда экөө тең кызматтан өз арыздарынын негизинде бошотулду. Ошондой эле Аида Исмаилова пандемия күчөгөндө вице-премьер катары алып барган ишин дурус деп баалады. Ага депутат Дастан Бекешев буга макул болгон жок. Июль айында өтө катуу пандемия болгон. Ошол учурунда өкмөт өтө мындай жаман иштеди да. Июль айында көбүнчө жарандар наразы чыгышкан. Катуу эле. Каяка чалбасан эч ким телефонду албайт. Элмирбек Акындын аманаты жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмакын маркум Элмирбек Иманалиевдин аманат аттуу ырлар жинагы чыкты. Китептин ачылыш аземи кечээ 27 октябрда өттү. Аманат китеби менен бирге ак таңдагы Ак бата китеби да чакан көлөмдө чыгарылып, белек катары берилди. Китеп 1000 нускада чыгарылды. Аны Бишкектеги жана Ош шаарындагы китеп дүкөндөрүнөн сатып алса болот. Төкмакын Элмирбек Иманалиев 2020 жылдын 20 апрелинде 42 жашында оорудан улам көз жумган. Сауд Арабия кичи ажылык жасоого уруксат берген өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Тизмеге Кыргызстан кирген жок. Бул тууралуу маалымат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1 ноябрдан тарта 108 өлкөнүн ажычылары Мекке шаарына барса болот. Алардын катарында Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Туркия, Азербайжан жана Беларусь өлкөлөрү бар. Ал эми Кыргызстан азырынча Меккеге кирүүгө тыюу салынган 20 өлкөнүн катарында. Ал сары өлкөлөрдүн тизмесинде кирет. Ал эми дүйнөнүн дагы 6 өлкөсү кызыл категорияга кирген. Бул өлкөлөргө Сауд Арабияга кирүүгө толугу менен тыюу салынган. Алардын арасында Россия, Украина, Британия жана АКШ бар. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун иштен бошотулган коомдук башталыштагы кеңешчиси Акылбек Жапаров аны издешкен 3 күнү ооруп калгандыгын билдирди. Мен ооруп калдым эле, кемчилигим Садыр Жапаровго кабарлап койбогондугум болду деп билдирди ал. Акылбек Жапаров эмнеге сабакка келбедиң, агай ооруп калыптырмын дегендей болду го бул жагы. Эске сала кетсек, буга чейин премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров аны жаңы дайындалган коомдук кеңешчиси жок болуп кеткендиктен аны бошоткондугун айткан эле. Акылбек Жапаров боюнча мына ушундай. Мен өзүм убактым болбогондуктан мына сиздерге араң убакыт бөлүп отурам. 3 күн мурунку теледебатын көрдүм. Кечинде барып бир жарым саат убакыт бөлө калып туруп ушу Facebook'a кирсем, ошо 3 күн мурунку теледебаты болуп аткан экен. Жана Темирлан Султанбеков деген жаш бала менен ушу айтышып атыптыр. Ошол жерде эми баягы адепсиз сөздү сүйлөгөнүн мен өз кулагым менен уктум. Ошондуктан Акылбек Жапаров мен 3 күндөн бери издеп таппай атам. Келе элек жумушка. Бүгүндөн баштап ал менин кеңешчим болбойт.
Өмүрбек Текебаевдин кызынын кыз узатуу бою өткөн Фрунзе ресторанында 3000 сом айып салынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы билдирди. Бузуулар кодексинин 293-беренесинин ыйгарым укуктуу органдын талаптарын аткарбоо боюнча иш козгогон. Токтом чыгарышкан. Эсиңиздерге сала кетсек, 25 октябрда парламенттин депутаты Өмүрбек Текебаевдин кызы турмушка чыгып, кыз узатуу тою Бишкек шаарындагы Фрунзе ресторанында болгон. Тойго 100гө жетпеген конок чакырылган. Прямой давай, прямой. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Франция президенти Эммануэль Макронго айткан ачуу пикири Түркиянын Европа биримдиги жана АКШ менен мамилесине да таасирин тийгизип, мунун кесепетинен түрк лирасынын күнүн түшүрдү. Тактап айтканда, бир күндө эле 1 АКШ доллары 8 лирага бааланып калды. Белгилей кетсек, Мухаммед пайгамбарды мазактаган критикатураны окуучуларына көрсөттү деп айыпталып, Чечен улутундагы жан кештенин колунан каза тапкан француз мугалимдин өлүмүнө байланыштуу Франция президенти Эммануэль Макрон исламга каршы катал чараларды киргизерин, мечиттердин каржысын кыскартарын жар салып, өз өлкөсүнө араб өлкөлөрү менен болгон соода карым-катышка бойкот жарыялоого чакырган болчу. Кайсериеде өткөн Ак партиянын жыйынында сөз сүйлөгөн Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Макрондун билдирүүсүнө жооп кылып, Макрондун психикалык дарыланууга муктаждыгы бар деген. Эрдогандын ушул сөзүнөн кийин Макрон дароо Түркиядагы элчисин чакыртып алган. Ал эми Европа биримдигине кирген өлкөлөр жана АКШ Эрдогандын бул сөздөрүн өтө орой чакыркаттап, Европа биримдигин сыйлоого чакырып, болбосо Түркияга каршы бир катар санкцияларды киргизерин эскерткен. 25 октябрда АКШнын санкцияларынын коркунучуна карабастан, Орусиядан сатылып алынган Z-400 зенит ракеталык комплекстеринен баш тартпай турганын билдирген Эрдоган өз өлкөсүнө француз товарларын сатып албоого үндөдү. Бүгүн 28 октябрда Жогорку Кеңештин Конституциялык комитети Эльвира Сурабалдиеванын талапкерлигин вице-премьер-министр кызматына жактырды. Эльвира Сурабалдиева мандатын тапшырганы да кече белгилүү болгон. Хабиб Нурмагомедов жана анын атасы тууралуу анимациялуу фильм тартылды. Союз мультфильм киностудиясы «Ну погоди» мультфильминин жаңы учурга ылайыкташкан версиясын тартуу үчүн коёндун акыркы визуалдык образын сунуштады. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, коёндун жаңы имиджи 30дан ашык вариациянын арасынан тандап алынган. Ал эми мультфильмдин жаңы чыгарылыштарында коёндун үнүн шоумен Дмитрий Хрусталев, ал эми карышкырдын үнүн Гарик Харламов окуйт. Биздин чыгармачыл топ көптөн бери Тентек Баатырдын заманбап образын издеп келишкен. Образ
образдын 30-дан ашык вариациясы түзүлгөн. Образ жаратууда каармандардын мүнөздөрүнүн тең салмактуулугун табуу, ошондой эле классикалык версия менен болгон катышты сактоо маанилүү болгон деп билдирген киностудиянын башкы продюсери Юлия Осетинская. Союз мультфильм «Ну погоди» мультфильминин кайра жаратуу иштерин 2020-жылы баштаган. Жаңы анимациялык серия классикалык версиянын түздөн-түз уландысы болбойт. Бирок салттуу диалогсуз комедия жанрын сактоо менен тарыхтын чыныгы окулушу болору божомолдонууда. Мультфильм 3D форматында тартылат. Анимациялык сериалдын максаттуу аудиториясы 6-8 жаштагы кичинекей балдар. Белгилей кетсек, мультфильмдин бета-чары 2021-жылы өтөт. Ой, заяц! Интернеттин анын ичинде социалдык тармактардын адамдын жашоосуна кирип келиши менен калың элге белгилүү. Дүйнөгө атагы чыккан инсандардын сүрөттөрүн көрүү жеткиликтүү болуп калды. Ал тургай ал адамдын ар бир кадамына чейин билүүгө болот. Белгилүү адамдардын көпчүлүк көрө элек сүрөттөрүн назарыңыздарга тартуулайбыз. Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.